Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Ден соолуңар жакшыбы? Ата-энеңер тынчпы? Бүгүн кезектеги эне тил предметинен онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштоодон мурда жагымдуу маанай түзөбүз. Булуттар мөңгү жазданат, мөлмөл көз кыздар назданат, сүйүнткөн далай жүрөктү сүйүүлөр жазда башталат демекчи, жаздын жана жаштыктын жарчысы болгон Байчачекей гүлүн тартуулоо менен мен силерге жагымдуу маанай түзгүм келди. Бүгүнкү сабагыбыздын өтүлө турган темасы бышыктооч анын милдетин аткаруучу сөздөр. Бышыктооштун маанисине карай бөлүнүшү. Сабактын максаты менен таанышабыз. Биринчи, бышыктооч тууралуу кеңири маалымат алабыз. Бышыктооштун милдетин кайсы сөз түркүмдөрү аткарарын билебиз. Экинчи, өз алдынча көнүгүүлөрдү аткарып, сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзүүнү үйрөнөбүз. Үчүнчү, эне тилин сүйүүгө, эмгекти баалоого тарбияланабыз. Онлайн сабагыбызды максатына жеткирүү үчүн кадимки эле колдонуп жүргөн алтын эрежелерди сактайбыз. Белгиленген убакыттан кечикпей онлайн сабакка катышабыз. Сабак учурунда ар нерсеге алаксыбай, көңүл коюп отурабыз жана берилген тапшырмаларды так аткарабыз. Ар бир сабактагы жазуу иштерин өз убагы менен дептерге жазып турабыз. Алдын ала үйгө берилген тапшырмаларды текшерүү максатында тестке жооп беребиз. Биринчи, синтаксистин изилдөө объектиси, сөз түркүмдөрү, тыбыш тамга, сүйлөм мүчөлөрү. Экинчи, сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? 2-ге, 3-кө, 5-ке. Үчүнчү, баш мүчөлөрдү белгилегиле. Баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Туура таптырсыңарбы? Жоопторду көрдүңөрбү? Эми бүгүнкү темабызда бышыктооч деген эмне? Мына ушуну таанышабыз. Бышыктооч сүйлөмдө баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин, себебин, максатын билдирген айкындооч мүчө. Мисал келтиребиз. Бала корккондуктан үндөгөн жок. Эмнеликтен үндөгөн жок? Корккондуктан. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Биз ошо күнү кандай иштедик? Жакшы иштедик. Биз ошо күнү жакшы иштедик. Демек, жакшы деген бышыктооч. Элебес экөөбүз үйгө келдик. Элебес экөөбүз каяка келдик? Үйгө. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Бышыктоочу берилүүчү суроолор менен таанышабыз. Качан, кантип, кайда, эмне үчүн, эмнеликтен, кайдан, канча деген суроолорго жооп берет. Бышыктооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана тутумдаш бышыктооч болуп 2-ге бөлүнөт. Жөнөкөй бышыктоочтор бир гана бышыктооч сөздөн турат. Мисалы, кышында адамдар жолго чыгышат. Качан адамдар жолго чыгышат? Кышында, бул мезгилди көрсөтүп атат. Адамдар жолго чыгышат. Каяка чыгышат? Жолго, бул багытын көрсөтүп атат. Бала кечиккендиктен коркуп кетти. Бала эмне үчүн коркуп кетти? Кечиккендиктен. Коркуп кетүүнүн себебин көрсөттү. Бир гана сөздөн туруп атат. Ал эми тутумдаш бышыктоочтор 2 же андан ашык сөздөн түзүлөт. Мисалы, дөбөгө жеткенде күн аны кууп жетти. Качан күн аны кууп жетти? Дөбөгө жеткенде. Экинчи сүйлөм. Даша оор жумушту кабагым кашым дебей аткарат. Даша оор жумушту кантип аткарат? Кабагым кашым дебей. Демек, бул жерде кабагым кашым дебей деген тутумдаш бышыктооч 2 сөздөн туруп жатат. Бышыктооштун милдетин кайсы сөздөр аткарат же кайсы сөз түркүмдөрү? Мисалы, зататооч сөздөр аткарат. Жайлоодо күн салкын. Каякта күн салкын? Жайлоодо. Жайлоодо күн кандай? Салкын. Мына. Жайлоодо деген зататоочтон түзүлгөн бышыктооч болду. Сынатоочтон. Жыйын жандуу өттү. Жыйын кандай өттү? Жандуу өттү. Бул сынатооч. Ал үйгө 2 келди.
Ал үйгө канча келди? 2. Санатооч. Тактооч Акман акырын сүйлөдү. Акман кантип сүйлөдү? Акырын. Тактооч болуп аткарып атат бышыктооштун милдетин. Чакчыл сөздөр. Күн кызарып батты. Күн кантип батты? Кызарып. Бул жерде ып чакчылды уюштуруучу мүчө. Кызарып деген чакчыл сөз түркүмү. Бышыктооч маанисине карай төмөндөгүдөй бөлүнөт. Орун бышыктооч, максат бышыктооч, өлчөм бышыктооч, сыпат бышыктооч, мезгил бышыктооч жана себеп бышыктооч. Ар бирине токтолобуз. Мезгил бышыктооч. Мезгил бышыктооч кыймыл аракеттин мезгилин көрсөтүп, качанга чейин, кайсы убакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, шаардан кечээ келдим. Шаардан качан келдим? Кечээ. Шаардан келүүнүн мезгилин көрсөтүп атат. Кечээ деген сөз мезгил бышыктооч. Орун бышыктооч. Орун бышыктоочтор кыймыл аракеттин ордун, багытын көрсөтүп, кайда, кайдан, каерде деген суроолорго жооп берет. Мисалы, арча бийик тоолордо өсөт. Арча каякта өсөт? Же болбосо каерде өсөт? Тоолордо өсөт. Тоолордо деген орун бышыктооч арчанын каякта өсө турган ордун көрсөттү. Сын сыпат бышыктооч. Сын сыпат бышыктоочтор кыймыл аракеттин сыпатын, болгон мүнөзүн көрсөтүп, кандай, кантип деген суроолорго жооп берет. Мисалы, дептерге таза, сулуу жаз. Дептерге кандай жаз? Таза, сулуу. Таза, сулуу деген сөздөр бышыктоочтор сыпатты көрсөттү. Себеп бышыктооч. Себеп бышыктоочтор сүйлөмдөгү кыймыл аракеттин себебин көрсөтүп, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Мисалы, кубангандыктан ыйлап жиберди. Эмнеликтен ыйлап жиберди? Же болбосо эмне себептен ыйлап жиберди? Кубангандыктан ыйлап жиберүүнүн себебин көрсөтүп жатат. Өч алуу үчүн келген жокмун. Эмне үчүн келген жокмун? Өч алуу үчүн. Демек, бул жерде келүүнүн себебин көрсөтүп атат. Максат бышыктоочтор, андан кийин максат бышыктооч. Максат бышыктоочтор кыймыл аракеттин максатын көрсөтүп, эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Мисалы, билимдүү болуш үчүн көп окуум керек. Эмне үчүн көп окуум керек? Билимдүү болуш үчүн. Бул максат бышыктооч. Өлчөм бышыктоочтор. Өлчөм бышыктоочтор кыймыл аракеттин санын, өлчөмүн билгизип турат да, канчанчы, нече жолу деген суроолорго жооп берет. Мисалы, күн аркан бою көтөрүлүп калды. Күн канча көтөрүлүп калды? Аркан бою. Күндүн көтөрүлүп калуунун өлчөмүн көрсөтүп жатат. Демек, аркан бою деген өлчөм бышыктооч. Мына ушинтип биз бышыктооштун түрлөрү менен таанышып алдык. Эми сабакты бышыктайбыз. Сабакты бышыктооч үчүн мен силерге мөлчөлөрү сүйлөмдүн түзүлүшү боюнча синтаксистик талдоону кантип жүргүзүүнүн жолдорун үйрөтүп беремин. Ал үчүн бир сүйлөмдү мисал алабыз. Баласы акылдуу чыкса, ата-эне таалайдын тактысында отургандай кубанат. Демек, бул грамматикалык түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Ал эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат. Биринчиси баласы акылдуу чыкса, экинчиси ата-эне таалайдын тактысында отургандай кубанат. Бул эки сүйлөм тең, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр, анткени аларды уюштуруучу баш жана айкындооч мүчөлөрү бар. Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксистик маанисин аныктайбыз. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Эмне кылса, чыкса баяндоочу, ким чыкса, баласы чыкса, ээси, кандай чыкса, акылдуу деген сөз бул бышыктооч. Кайсы бышыктооч? Сын сыпат бышыктооч. Экинчи жөнөкөй сүйлөм синтаксистик маанисин аныктайбыз. Эмне кылат? Кубанат, баяндооч. Ким кубанат? Ата-эне, сүйлөмдүн ээси. Ата-эне кандай кубанат? Таалайдын тактысында отургандай. Бул тутумдаш бышыктооч экен. Өзүңөр көрүп тургандай,
талдоо жүргүзгөндө дайыма эң биринчи сүйлөмдүн баяндоочун табабыз. Баяндоочко суроо берүү аркылуу ээни, анан кийин калган айкындооч мүчөлөрдү таап алабыз. Үйгө тапшырма аласыңар. Имановдун, Сапарбаевдин Кыргыз тили синтаксиси 2-бөлүк китебинен 109 бетте 74-көнүгү бар. Анда мектеп окуучуларынын китеп кабы деген текст бар. Ошол текстти окуйсуңар. Сүйлөмдөрдүн грамматикалык түзүлүшүн аныктап, баш жана айкындоочу мүчөлөрдү таап, алардын багындыруучу жана багынычтуу бөлүктөрүн айтып бересиңер. Ушуну менен бүгүнкү эне тилден онлайн сабагыбызды аяктады. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.